жаңы кызматкерди кошуу. Жаңы келген кызматкерлерди кантип кошобуз? Ал үчүн персонал бөлүгүнө киребиз, плюс кнопкасын басабыз. Сөз түрдө ИСОдо ушундай процесс бар. Студентпи же болбосо персоналбы, аларды кошуунун астында сиздер фильтр менен колдонушуңуздар керек. Фильтр бул системада барбы же жокпу, аны текшересиздер, анан кийин гана кошосуздар. Эгерде бар болсо, ошону гана белгилеп кошуп коюшуңуздар керек. Эмне үчүн мындай кылабыз? Анткени үчүн азыркы учурда системада двойниктер болбош керек. Мисалы, бир эле документтин номери менен сиз аны каттай албайсыздар. Каттоого мүмкүнчүлүк бербейт система. Мындай номер, документтин номери бар деп. Мынакей персоналды басканда, плюс кнопкасын баскандан кийин бизде фильтр чыгат. Мынакей плюс кнопкасын басып атабыз. Бул жерде фильтр чыгып атат. Бул жерден мынакей фильтр кнопкасын көрүп атасыздар. Бул жакта 5 графа, 6 графабыз бар. Сиз ID BBMS деп турат. Бул жерде бул жанагы сизге берилген логин, ошол логин менен издесеңиз болот. Анткени үчүн ар бир катталган адамдын логини бар өзүнүн. Эгерде логинин билсеңиз, логин менен дагы издеп көрсөңүз болот. Андан сырткары фамилиясы, аты менен издесеңиз болот. Документтин номери бул ID же болбосо күбөлүк номери боло берет. ИНН же болбосо туулган датасы менен. Кайсылары сизге керектүү болсо, ошолорго жазып, фильтр поиск менен колдонсоңуз болот. Келиңиз, мен биринчисин гана издеп көрсөтөйүн сизге. Мисалы, Асанов. Асан. Документтин номерин балким, мисалы, азыркы учурда жазбай эле коеюн, мен аты менен издеп көрөйүн. Эгерде документтин номерин издеп көрсөңүз, бул дагы өтө ыңгайлуу. Ал үчүн сиз атын дагы, фамилиясын жазбай эле документтин номерин издеп көрсөңүз дагы ыңгайлуураак болот. Ал үчүн жазгандан кийин фильтр поискти басабыз. Система издеп жатат азыркы учурда бизде. Көрдүңүз, бул жактан мынакей толтура Асанов, Асан аттуу кишилер чыкты бул жакта. Бул жерде студенттер да чыгышы мүмкүн, анткени үчүн балким ал студент кезинде эле иштеп да жаткан болушу мүмкүн. Ошол себептен студенттер дагы чыгат, кызматкерлер дагы чыгат. Сиз аларды кантип текшересиз? Бул жакта өзүнчө блоктору бар. Туулган жылы, документ номери бул жерде турат мынакей. Анан ИНН менен издейсиздер. Ушулары эгерде баары дал келсе, сиз аны мынакей белгилейсиз. Бул жакта точка бар. Тоголокчону бар, ошону белгилеп туруп, үстүндөгү уюмга кошуу кнопкасын басып кошуп аласыздар. Эгерде жок, бул бизге дал келбейт. Негизи эле бул жактан кийинки беттерди да карадым. Алар бизге дал келбейт экен, биздин адам бул жакта каттала эле экен десеңиз, андай фильтр поискту басканда эле баарын текшергенден кийин үстүндө жаңы кызматкерди кошуу деген кнопкасын басышыңыздар керек. Жаңы кызматкерди кошуу кнопкасында сиз анын паспорт, туулган жылын баардыгын жаңыдан каттайсыздар. А уюмга кошуу, системада бар кызматкерди кошууда болгону анын кызматын көрсөтүп коесуз, паспорттары буга чейин катталган болот.